Мирбек Атабеков талкуу жараткан чыгармасынан кийин дагы жаңы ырын күйөрмандарына тартуулады. Мирбек Атабеков талкуу жараткан чыгармасынан кийин дагы жаңы ырын күйөрмандарына тартуулады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков жаңы чыгармасынын бет ачарын өткөрдү. Чыгарма ырчынын YouTube'тагы каналына жүктөлгөндөн кийин катталуучулардын саны 100 миңге жеткен. Жыргалымсың аталышындагы чыгарманын үстүнөн көп убакыт иштедим деген ырчы буларга токтолду. Күйөрмандарыма бай болгом деген чыгармамдан мурда ушул ырымды тартууламакмын. Бирок ал чыгарма шашылыш түрдө чыгып калды. Жыргалымсың аталышындагы ырдын биринчи аранжировкасы андан кийин обону даяр болгон. Кийин Акбар Кубанычбеков экөөбүз текстин жаздык. Ыр жазылгандан кийин 2 ай үстүнөн иштедим. Чыгарманы толук иштеп чыгып, YouTube каналыма жүктөп, катталуучуларымдын саны 100 миңге жеткенде бет ачарын өткөрөм дегем. Сөзүмө туруп, ырымдын бет ачарын өткөрдүм. Чыгармамды каналыма жүктөгөндөн кийин 2 апта аралыгында 25 миң колдонуучу катталды. Эми кийинки ырымды каналыма катталгандардын саны 200 миңге жеткенде жүктөйм дейт. Жакында эле Мирбек Атабеков күйөрмандарыма бай болгом чыгармасын тартуулаган. Ыр угармандар арасында дароо эле талкууга алынып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана айрым саясатчылардын арманы дешкен. Кытайдагы сынакта калыстарды жашыткан Атай Өмүрзаков жана анын командасынын бийи. Кытайда орун алган World's Got Talent сынагынын финалына Кыргыз өлкөсүнүн бийчи Атай Өмүрзаков жана анын бийчилер тобу катышты. Бийчилер балдар үйүндөгү көрүнүштү бий аркылуу чагылдырышкан. Анда бала багып алуу үчүн келгендер жалаң ден соолугу чың балдарды тандап кетишет. Башкы ролдогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген кыздын образын Адина Самыйбек кызы ачып берди. Кыргыз бийчилеринин көрсөткөн кыздын тагдыры көрүүчүлөрдүн кайтыгер калтырган жок. Калыстардын мүчөлөрүн дагы жашытты. Финалга көп убакыт даярдандык. Түнү бою уйку бербей болгон күчүбүздү жумшадык. Ойлогон нерсенин баарын толук көрсөтө албай калганыбыз өкүндүрөт. Мунун да түрдүү себептери бар. Жасаган баардык ишибизге канааттандык, дейт Атай Өмүрзаков. World's Got Talent долбооруна 50 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан. Финал 2019 жылдын 11 июлунда Кытайдын Чанша шаарында болуп өттү. Сынакта кыргыз бийчилери жеңишке жетише албаганы менен калыстардын мактоосуна арзыды.